Экинчи сурооңуз. Кыяматтын белгилери, onun белгиси бул күндүн батыштан чыгуусу болуп калды. Себеби адамдар азыр батышты ээрчип калды деп жок. Батышты ээрчип калды деген биздин көкмейлигибизден, анан ээрчимелигибизден гана батышты ээрчип, ошо акмак болуп атабыз. Бирок жакшы жагын ээрчиш неме эмес, зыян эмес. Капырлардын деле жакшы жагын аласыз эмес, жаман жагын ээрчип атабыз да баары. Гей боло турган жагын ээрчип атабыз. Анан жанагы ата энесинин баласы укпай турган, баласынын атасы укпай турган, анан никеси жок жашай турган ушундай нерселерди үйрөнүп атабыз. Буну үйрөнгөн, буну ээрчиген дурус эмес. Анан пайгамбарыбыздын хадисинде, шариятыбызда айтылган күн батыштан чыгат деген маанавий эмес, хакыйкый, чындап чыгат. Чындап баткан боюнча кайра күн чыгыштан чыкпай батыштан чыгат. Анан ал батыштан чыккандан кийин калганы биринин артынан эле бири курат. Артынан эле чыгат, сразу дажжал чыгат, башка чыгат, ошо дароо эле чыгат. Күн батыштан чыкты деген бул эң чоң белгиси болду. Анын аркасынан тык болот, болду, кыямат болот. Кудай сактасын, ал биз батышты ээрчип аткандыгыбыз, ал батыштын азыр ээрчип аткандыгыбыз ошол күн батыштан чыкты дегендик эмес. Тооба кабыл болбогат деген бир эбирелердин нерсеси жок. Азыр тообабыз кабыл болот. Тообанын эшиги ошол күн чыкканга чейин, күн чыкты болуп кабыл болбойт. Ага чейин тооба кабыл болот иншалла. Тообанын эшиги ачык иншалла.